Кудайдын бар экен, Кудайды ким көрүп кетти, Кудайдын кандай белгилери бар дейбиз. Кудайдын бар экендигин акыл калчай турган болсок, бир канча белгилер бар. Жана Гүлнур Сатылганова деген ырчы эже ырдап жүрөт. Асман жыртылбайсың, түшпөйсүң депчи. Бул асмандын жыртылбай турганы, тирелип турганы кереметтүү Кур'анда Аллах Таала биз түркүксүз, казыксыз, фундаментсиз көзөмөлдөп турабыз, кармап турабыз дейт. Мына ошол асмандын турганы, күндүн өз нугунда чыгып батып атканы, түндүн келип, күндүн келип атканы, ушунун баардыгы Кудайдын бар экендигин белгилеринен боло турган болсо, ал эми кереметтүү Кур'анда Аллах Таала айтат, Аллахтын бар экендигинин дагы бир белгиси бул, өзүңөрдүн нафсиңерден өзүңөргө ошогон бир аялды жаратып бергендегиси, литаскуну илайха, ошол аял менен жуп болуп, бейпил болуп, бактылуу болуп жашашыңар үчүн Аллахтын бар экендигинин бир белгиси эри катындын үй бүлө болуп жашашы дагы экен. Эркек менен эркек жашай албайт. Эркек менен эркек чыдабайт. Аял менен эркек мына ошол урушуп, талашып отуруп 60 жыл, 70 жыл балалуу болуп, неберелүү болуп, мына ошол бири-биринен кээде жадап, 5 мүнөт ачуусу таркагандан кийин кайра сагынып калып, башка кылып. Жана бирөөсү жазып атпайбы? Эркек киши өмүр бою апам каякта дейт экен дейт. Үйлөнгөндөн кийин апаң каякта деп калган өмүрүн ушунда өткөрөт экен депчи. Анын сыңарында эмне? Бул Кудайдын бар экендигинин белгилери, ошол Кудай берген жуптарыбыз менен эмне мына ошол эри шаркак болуп, бир үй бүлө болуп жашаганыбыз Кудайдын бар экендигинин белгилеринен. Литаскуну илайха, араб тилинде сакина бул бейпилдик, тынчтык, Аллах Тааланын бар экендигинин белгилеринен, ошол Кудай берген аял менен жан дүйнөң рахат алып, тынч болуп, анан жадабастан керек болсо ошого эмне ашык болуп, ошол менен бейпил жашоо кечирүүм. Важала байнакум маваддата ва рахма, жана Аллах Тааланын бар экендигинин белгилеринен ошол аял менен бир өмүр сүйүшүп, сүйүү болбосо никем урматына, урматсый мээримдүүлүк менен өмүр кечирүүңөр. Инна фи залика ла аятин лиқауми йатафаккарун. Мына ушул нерсенин өзүндө акыл калчагандарга канчалаган белгилер бар дейт.